Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн болсо кышка даярдыкты улантуудабыз. Ачуу чертополох кобра приправасын жасайбыз. Бизге керек болгон азыктар: помидор, ачуу перец, чеснок жана хрен болмокчу. 4 азыктан сонун приправа жасап алабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, видеонун соңуна чейин көрүп алыңыздар. Ал эми бул приправа өтө жөнөкөй жасалат. Албетте биздин жашылчаларыбызды жакшылап жууп алабыз дагы. Орточо бөлүкчөлөргө бөлүп алып, мясорубкадан өткөрөбүз. Азыркы учурда мен калемпирди өткөрүп алдым. Калемпир менде полугорький перец, орто ачуулуктагы калемпир. Андан тышкары мынакей сарымсак, чеснокту колдонобуз. Аны дагы мясорубкадан өткөрөбүз. Андан кийин хренди өткөрүп алабыз. Ал эми өлчөмдөрү болсо менде 10 килограмм помидор болду, 5 килограмм ачуу перец, 500 грамм чеснок жана 200 грамм хрен болду. Мына ушул пропорцияларда жасаса, менин оюмча, кобра приправасы үчүн эң туура болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай эле ушул кобра приправасы өтө жөнөкөй жасалат, болгону гана туура өлчөмдө бардыгын ушинтип мясорубкадан өткөрүп алабыз дагы, анан жакшылап аралаштырабыз. Мен айтып өткөн пропорциялардан 14 литр приправа чыкты. Андан соң биз кошо турган татмалдар бул туз эле болот. Ушул 14 литр приправага менде 4 аш кашык йоддолгон туз колдондум. Тузду азыздан кошуп, аралаштырып, кайра тузун даамдап көрөбүз. Өзүңүзгө ылайыктуу алсаңыз болот. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин пластик баклажкага куюп койсоңуз болот, же эмальдалган идиш кастрюлькаларга, же болбосо мендей болуп контейнерге куюп, холодильникте жазга чейин кармап колдонсоңуз болот. Мен жылда ушул ыкма менен жасайм, дайыма эле холодильникте жакшы тура берет. Ал эми рецепт жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, Чак каналына катталып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жана комментарийде сиз кандай жасайсыз ушул приправаны, ушул тууралуу да айта кетсеңиз, баарыбызга аябай пайдалуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.